Ташкөмүр шаарында садака биримдигинен уюшулган жана өткөнкү немеде биринчи турунда 3 окуш алганбыз, 400дөн ашык орусча сөздү күнүмдүк турмушта колдонгон сөздү которгон Сайфетдинова болчу. Бул немеде бөлөгө окуш алды экинчи турунда. Эми үчүнчү туру Кудай буйруса майдын ортолорунда болот экен, шаар арасында. Азыр эми ошол сыйлыктарды берүү үчүн садака биримдигинин мүчөлөрү Жамаатов Чыңгыз анан Баталиев Чыңгыз экөөүнө сөз берели. Саламатсыздарбы окуучулар? Урматтуу эжекелер, урматтуу окуучулар, силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул тил билсең, дил билесиң деген сынакка туура түшүнүп колдоо көрсөттүңүз. Окуучулар, силерге да рахмат. Ушул тил билсең, дил билесиң деген сынакка активно катышып келгениңизге. Биздин ушу тил билсең, дил билесиң деген ушул өткөрүп аткан демилге сыртта жүргөн ташкөмүрлүк жердештерибиздин салымы менен болуп атат. Ошол эле сыртта жүргөн ташкөмүрлүк жердештерибиз сыртта жүрүп тилден аябай аксап атабыз баардыгыбызчы. Тилден кыйналып калып атабыз. Тил бизге аябай керек болуп атат. Точно ошондой эле болуп, силер кийин окууну бүтүп, тапшырсаңар же чоң окуу жайларга барып калсаңар, ушу тилден кыйналбасын деп, кичине болсо дагы бир ушу тил жагына бир себепкер болуп калайлы деп ушундай конкурс өткөрүп берип атабыз. Окуучулар, силер Ташкөмүр шаарынын, Кыргызстандын келечеги боло турган окуучуларсыңар. Эмне себептен келечек деп атабыз? Ар бир окуучу ушул жерде бардыгыбыздын өзүбүздүн ой максат, кыял тилектерибиз бар. Бул ой максат, кыял тилектерибиздин бардыгы Кудай кааласа ишке ашат. Кандай менет менен, кандай себеп менен? Эң негизгиси биринчиден талыкпай менет кылышыбыз керек. Талыкпай билим алышыбыз керек. Кудай кааласа. Ошондо гана бардык ойлогон ой максаттардын бардыгы ишке ашат. Кудай кааласа. Алдан сырткары азыр ушу тилди үйрөнүп аракет кылып атабыз да. Ушул конкурска сыртта жүргөн жердештерибиз менет кылып атат силерге. Ата-энелерибиз бар, жардам берип аткан, ошолор менет кылып атат. Ушу ата-энелерибиздин, туугандарыбыздын менетин бардыгыбыз сактаган аракет кылайлы. Ар бир менеттин аркасында сөзсүз бир ийгилик, жакшылык бар. Силер дагы ошого таянып, жакшы менет кылгыла аракет кылып окуганда. Канчалык окуп аракет кылсаңар, ошончолук ийгиликтүү, жакшы бир орундарга, жакшы бир ишканаларга киришесиңер буйруса. Азыр эми ушу жеңгендерди аныктап кетели. Кудайга шүгүр, жакшы башка мектептерге караганда 12-нчи мектепте результат аябай сонун. Мектептердин эң көбү 692 болду да. 12-нчи мектепте 747 болду вообще. Которгонук сөз. Биринчи этабында 12-нчи мектепте эң көп сөз берип аткан 492 болду эле, ушундай болгон. Азыр уже 742 ушундай болуп атат да. Бул эмнени түшүндүрүп атат? Уже результат бар дегенди билдирип атат да. Буйруса бардыгыбыз талыкпай менет кылсак, Кудай кааласа жакшы менеттердин бардыгы жакшылыктарга жумшалат деген ишеничтебиз. Анан азыр жеңүүчүлөр, бул жерде катышуу жеңүүчүлөр, буйруса ушу мектептер арасында болот, ошолор барып катышат. Анан ушу уткандардын өзүнчө дагы ушундай эле сыйлык белектери болот. Алдан кийин дагы эжеке азыр ушунун экинчи этабында 2 словарь кирди го, 2 алфавит. Үчүнчү этабында уже 4 алфавиттен кирет да. Анан эмки жылы Кудай кааласа азыр русскийдин кыргызский, анан кийин английский перевод кылабыз да, эмки жылы уже турецкий да киргизебиз да. Ушул эле сөздөрдү бир, ушул эле сөз. Анан кийин уже барып арабский, анан корейский, ушу кыргызский көтөрөбүз да. Биздин максат ушу миң сөздү, ушу көздөгөн максат ушун аягына жеткенге ушу сөздөрдү жаттандырып алыш да силерге, окуучуларга. Ошол аныктап жеңүүчүлөрдү айтып берели.
Кыргыз Республикасынын Жалал Абад областына караштуу Ташкент Садай биримдик коомунун мактоо баракчасы менен Тил билсең, дил билердин сынагында 3-чү орунду ээлегендиги үчүн номер 12 мектеп Пушкин атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин окуучусу Абдулдаев Артур сыйланат. Ошондой эле мактоо баракчасы менен 3-чү орунду ээлегендиги үчүн Абдиева Айкен сыйланат. Ошондой эле мактоо баракчасы менен 2-чү орунду ээлегендиги үчүн Оролбеков Бекнур сыйланат. Ошондой эле мактоо баракчасы менен Наралиева Минора сыйланат. Балдар өткөнкү биринчи турдан айырмаланып, буда эркек балдарды өзүнчө сыйлап атат. Көрүп атасыңар, өткөндө 3 эле грамота алып, 3 эле сыйлык алдык эле. Буда 6 болуп атат. Биринчи, экинчи, үчүнчү орунда эме болуп атат. Рахмат айтышыбыз керек. Ошондо эмне болуп атат? Эркек балдар дагы четте калбай, англис тилди, бир эле англис эмес, чет тилдерди үйрөнүп, конкурстарга катышышыбыз керек. Биринчи орунду ээлегендиги үчүн өткөндө экинчи орунду алган Анарбекова Айдана биринчи орунду ээлеп атат. Ал эми эркек балдар арасынан 10 класстын окуучусу Райымбердиев Бек алды. Рахмат айтабыз Садака биримдиги коомунун мүчөлөрүнө. Ошондой эле чет жактагы силерге атайын белектерди, конкурстарды уюштуруп берген ата-эне бир туугандарга ар дайым ушундай конкурстар болуп тура берсин. Силер талыкпай конкурстарга катыша бериңиздер. Дагы бир жолу рахмат айтам. Окуучулар, силерден бир сураныч. Не себептен силерден суранып атабыз? Эмки жылы да буйруза жакшы ушундай дагы конкурс өткөргөн аракет кылабыз. Ошолго силер активно катышып бергиле. Силер биздин келечегибизсиңер. Бардык көздөгөн максаттар силердин азыр кол алдыңарда. Ушу окуу жайды кандай аракет кылып, кандай менет кылсаңар, Кудай кааласа ошол менетин сөзсүз түрдө жакшылыктарга актайсыңар. Окууну бүткөндөн сөзсүз түрдө силерге кереги болот. Ушундай конкурстарга активно катышкыла, үйрөнгүлө, билгиле, билим алышыбыз керек. Кайсыл мамлекетке барбагыла, ошол мамлекеттин өлкөсү билимдүү болсо сөз алар жетишкендиктер болот. Ошого биз дагы жетишкен, өнүккөн өлкөлөргө, ошондой өлкөлөрдөн болуш үчүн силер билимдүү инсандардан болушуңар керек. Биз силерден ушундай үмүттөбүз, Кудай кааласа жакшы чыган, элине, жерине, шаарына бүйүргөн инсандар болот деп толук ишенебиз. Рахмат барыңыздарга.